Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабакты баштаардын алдында баарыңарга жагымдуу маанай каалагым келип турат. Мына бул сүрөттөгү көпүлөктөй болуп, бири-бириңерди карап, жакшылап жылмайып алгыла. Ал эми сабагыбызды баштаардын алдында алтын эреже кабыл алабыз. Ал кандай эреже десеңер? Колубузду самын менен таза жууп, убакытты туура пайдаланууга үйрөнөбүз. Ата-энелерибиздин тилин угуп, сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар толубай сынчы болмокчу. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштаардын алдында төмөнкү видеого бир аз көңүлүбүздү бурабыз. Кыргызста көп эле саяпкер, көп эле акылман кишилер жаралган экен илгери. Толубай деген сынчы жаралыптыр. Ал бир күнү талаада эле бир башты кучактап эле, ай сонун тулпар экен, сонун күнү экен деп эле ташты кучактап эле ыйлап отуруптур. Ошол маалда ачышкан желдеттер менен ууга келатып карап калып, бул ким деген деп туруп, анан Толубай сынчымын деп айтат да атын. Анда менин тулпарларымды сынап бергеним, кайсынысы күлүк чыгат, кайсынысы тулпар чыгат деп анан үйүнө алып барып туруп, баягы аттар бүт чубата баштайт. Толубай сынчы карап эле отура берет, бирин да жактырбайт, чубап эле атат, бирин да жактырбайт. Бир маалда бир кырчаңкы бир чаарат өтүп баратканда так ушул күлүк болот дейт. Эң даана тулпар болуп жатат экен дегенде ачышкан жини келип туруп, экөөсүн оюп салат. Желдеттерин айтып туруп, экөөсүн оюп салат. Анан Толубай сынчы айтат, ушул атты мага бериң, сен болор болду деп ошол атты 41 күн байлап багат. Багып, даана табын келтиргенден кийин анан кемпирин артына отуруп алып, анан ачышкан маңдайына келет. Ай, ана ханым, баягы кырчаң атты минип келдим, эми даана күлүктөр менен жетип алам дейт. Ошондо ачышкан болгон тулпарлар менен кубалайт. Анан кемпиринен улам сурап турат, ай, артта кайсынысы келе атат десе, жерде качка келе атат. Жерде качка келгейсин, анын мээси жука, күнгө сал дейт. Ошо менен күнгө салганда жерде качка мээсине күн өтүп ада жетпей калат. Андайын кайра үйүрүп чыгат. Бул эмне дегенде, кара керат экен дейт. Мунун туягы жука, таштакка сал дейт. Батыре ташырга баспай калат деп. Анан таштак жерге салып, ошондон кара кер да жетпей калат. Ошо менен кубалап отуруп, эч кимиси жетпей калып, Толубай сынчы кутулуп кеткен экен. Мына ушундай санат насыяттар бар бала. Анда эмесе балдар, эми Толубай сынчы жөнүндө өтмөкчүбүз. Мага жакыныраак отуруп, жакшылап уккула. Илгери бир замандарда Кыргыз жеринде Жаныбек деген каардуу хан жашайт. Ал ушунчалык каардуу болот. Ага арыз муңун айтып келген кишилердин баарынын башын алдырып, каяша кылгандардын баарын орго салдырат. Карапайым элдин арыз муңун уга турган эч ким калбай калат. Ошол заманда Толубай аттуу абдан баамчыл, ар бир айтылган сөздү, болгон кыймылды эстеп калган кыраакы адам болот. Ал кичинесинен эле өзүнүн айлана чөйрөсүнө кылдат байкоо жүргүзүп, андан жыйынтык чыгара билген бала болгон. Толубайдын сынчылык өнөрү эл арасында тарай баштаганда, хан аны сынап көрүү үчүн атын сынатат. Толубай тулпарды бир күнү кечке минип, кечинде ханга келгенде, тулпардын тулпардыгы анык, бирок эки кемчилдиги бар дейт. Хан чоочуп кетип, ал эмне кемчилдик деп сурайт. Толубай бир саам ойлонуп туруп, туулганда эшектин сүтү менен оозантылып, уйдун сүтү менен өскөн экен, дейт. Хан буга ишенбей, тулпарды баккан саяпкерди ордого алдырып келип сурайт. Саяпкер Толубай сынчы туура айтып жатканын ырастайт.
Хан Толубайдын айтканына анча ыраазы болбой бир нан бердирет. Ал эми ошол мезгилде ордого келип калган хандын аялы Толубайга дилде берет. Толубайды дагы бир текшерип көрмөк болуп, хан өзүн сынатат. Толубай аны көпкө карап отуруп, анын хандын баласы эмес, Наабайчынын баласы экендигин айтат. Хандын буга катуу жини келип, апасын чакыртат да сынчы айтып берген нерсени айтат. Ошондо хандын апасы ал чынында хандын эмес, Наабайчынын баласы экендигин, өзү кыз төрөп, аны Наабайчынын аялы менен алмаштырып алганын, кийин кызын кайрага алып бергенин айтат. Толубайдын абдан баамчыл жана тартынбай чындыкты айтканына элдин баары ыраазы болушат. Толубай өмүрүнүн аягына чейин чындыкты айткандан тайбай жашайт. Мына балдар, чыгарма ушундайча аяктаган экен. Баарыбызга жактыбы деп ойлоймун. Эми балдар, дептерибизди алып чыгып, сөздүктөрдү жазып алабыз. Каардуу, ачуулуу деген сөз. Ооз антылып, ооз тийип деген сөз. Саяпкер, көлүк аттарды таптоочу адамды айтабыз. Наабайчы, нан жапкан адамды айтабыз. Эми балдар, кийинки суроолорго дагы жооп бергенге даярданабыз. Биринчи суроо. Жанбек хандын элинин арызын укпай, каяша кылгандарын орго салдырганы туурабы балдар? Экинчи суроо. Толубай кандай адам болгон деп сыпатталат? Үчүнчү суроо. Хандын тулпарынын кемчилдиктерин айтканда саяпкер эмне деди? Төртүнчү суроо. Толубайдын хандын баласы эмес, Наабайчынын баласы экендигин эмнеден улам баамдады деп ойлойсуңар? Бешинчи суроо. Ал өзү жашаган доорлордогу хандарды сөз менен жеңип, атагы азыркыга чейин айтылып жүргөндүгүнүн себеби эмнеде? Эми балдар, кийинки тапшырма. Кулак төшө акылмандар сөзүнө, ак ниетти өрнөк туткун өзүңө, айбанды өңүнөн тааны, адамды сөзүнөн тааны деген накыл сөздөрдүн маанилерин чечмелеп, түшүнүп, жаттап алгыла. Текстти ата-энелериңер менен биргеликте үн култуп, ролдоштуруп окуп да көрсөңөр болот. Бүгүнкү сабагыбыз баарыбызга жакты деп ойлойм. Анда эмесе балдар, силер менен эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.